İstek yok. 15 январда Жогорку кеңеште үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору каралды. Аны өкмөт демилгелеп жалпы жыйында биринчи окуудан өттү. Ал долбоор өткөн жылдын 1 январында күчүнө кирген жоруктар жөнүндө кодекс жана жазык процесстик кодекстердин ченемдерине үй бүлөлүк зомбулук боюнча мыйзамдарды ылайык келтирүү үчүн иштелип чыккан. Негизинен аталган мыйзам долбоорунда өзгөртүүлөр, түзөтүүлөр сунушталган. Мыйзам долбоору тарабынан 18 беренеге төмөндөгү өзгөртүүлөр киргизилүүдө. 11 беренеге Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексине убактылык коргоо ордери термин бөлүгүндө ылайык келтирүү боюнча өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Мурда үй бүлөдөгү зомбулукка каршы административдик чаралар гана каралып келген. Өткөн жылдан тарта иштеп баштаган кодекстерде кылмыш жоопкерчилиги каралган. Бул боюнча аталган кодексте 10го жакын берене бар. Анда 30 000 сомго чейин айыппул, 60 саатка чейин түзөтүү жумуштары, же болбосо 6 айга чейин коомдук жумуштарга тартуу жазалар каралган. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, үй бүлөдөгү зомбулуктан жабыркаган адамдардын саны акыркы жылдары 3-4 эсеге өскөн. 2012 жылы үй бүлөлүк зомбулук боюнча 2415 окуя катталса, 2019 жылы аталгандай окуялардын саны 8159га жеткен. 2012 жылы ошол катталган сиздердеги үй бүлөлүк зомбулук 2415 болгон депчи. 2017 жылы 7114. Ал эми 2019 жылы 8159 деп атасыңар да. Сотто каралганы болсо 716 болса 2012, 2017 жылы 2547 болуп атат. Же болбосо мындай айтканда, бир 5 жылдын ичинде 3,6 эсеге көбөйүп атат да. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, үй бүлөдөгү зомбулуктардын 70%га жакыны үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин ичкилик ичүүсүнөн улам келип чыккан. Аталгандай окуялардын жылдан жылга өсүүсү тууралуу маалыматты депутаттар кызуу талкуулашып, айрымдары спирттик ичимдиктерге чектөө киргизүүнү сунуштаса, айрымдары мындай кылмыштарга катуу чара көрө турган мыйзам долбоорлорун иштеп чыгууну сунуш кылды. Спирт ичимдиктер боюнча жөн эле айткан жокмун. Убактылуу ордер боюнча биз ушундай укукту бериш керекпиз. Убактылуу ордерде жазылыш керек. Мас абалда ушундай зомбулук болсо, ошол кишиге ушундай спирт ичимдиктерди ичкенге тыюу салыныш керек, же сатканга, ошол кишиге сатканга тыюу салыныш керек. 2017 жылда үй бүлөлүк зомбулук боюнча мыйзам долбоору каралганда, мен бул жерде депутаттарга айткам, биз ошону киргизсек, анда мыйзам эч качан иштебейт. Ушундай эле болуп калды да. Мына өзүңүз айттыңыз, 70% мас абалда зомбулукка барып атышат. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жакындарынын зомбулугуна кабылгандардын басымдуу бөлүгү аялдар. Жабыркагандардын 90%дан ашууну аял заты, 4-5%ын эркектер түссө, 2-3%ы жеткинчек балдар. Өткөн жылы эле өлкөдө баш аягы 168 жеткинчек жакындары тарабынан зомбулукка кабылган. Алардын 67си Бишкек шаарында катталган. Быйылкы жылы ошо 67 бала өттү бизден. Ошонун 34 баланы биз жаткызып, анан ушул жерден биздин ооруканада дарыланып өтүштү. 33-ү багы жатышканга кээ бирлер жөн эле көгөрүп эметип келет, алар жатышкан жокпуз, 33 баланы жатышкан жокпуз. Анан ошонун 67 баланын ичинен 45 эркек балдар, анан 22си кыздар болду да. Бишкек шаарындагы зомбулукка кабылган балдар дал ушул номер 3 балдар ооруканасына келип түшөт. Дарыгер Данияр Шайбековдун айтуусуна караганда, балдарга карата зомбулук да жылдан жылга өсүп бара жатат. Анын билдирүүсүнө ылайык, 2017 жылы Бишкек шаарында зомбулуктан жабыркаган 50 бала ооруканага түшсө, 2019 жылы бул сан 67ге жеткен. Анда ошол жерде регистрация кылат, регистрация кылгандан кийин ар бир жаранга өзүнчө Стамбульский протокол боюнча форма боюнча ошого кагаз толтурулат да ар бир балага. Эске салсак, жаңы жылда Баткен шаарында 31 жаштагы келин ур токмоктон каза тапкан. Кийинчерээк Кочкордодагы 37 жаштагы келиндин киши колдуу болгону аныкталды. Эки учурда тең шектүү катары келиндердин жолдоштору кармалган. Ал эми 9 январ күнү Каракол шаарында жарандык никедеги жубайына бензин чачып өрттөп жиберген деген шек менен күйөөсү колго түштү. Бул окуядан көп убакыт өтпөй эле Жалал Абад облусунда бир келин күйөөсүнүн ур токмогунан кийин оор абалда ооруканага түшкөн.